Агай ушул мезгил сабактары китебинде өзү эле айтып атат да, мезгил депчи. Мезгил деген эми убакыт да. Ушул убакыттын сабактары деген сыяктуу ушул убакыт жөнүндө биз убакыттан эмнени мындай сабак алабыз, ушул убакыт жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Рахмат. Убакыт бул дейт да, убакыт деген бүт ааламды, чоң ааламды, Кудай Тааланын алдындагы да, бүт ааламды жогорку ирээттүүлүктө, эч бир кынтыксыз жогорку шайкештүүлүктө кармап турган Кудай Тааланын куралы дейт. Бул ошо убакыттын энергиясы дейт да. Убакыттын энергиясы эң майда медерелерден турган ушундай бир керемет энергия дейт да, убакыт деген. Убакыттарды Кудай Тааланын каяктан алат, мисалы үчүнчү? Ошо убакыттар жана кара куюндардын ичинде жаралат экен, убакыттын энергиясы. Кара куюнда каяка? Кара куюндар азыр айтып берем. Анан неме дейт да, ааламда дейт, канча дүйнөлөр бар болсо дейт да, убакыттын ошончо түрү бар дейт. Анткени Кудай Таала ар бир дүйнөнү, адамзат дүйнөсү, башка периштелер дүйнөсү, перилер дүйнөсү деп атпайбы? Ошолордун баарын дейт, убакыттын ар кандай стандарттарына салып койгон дейт. Стандарт жыштыктарына. Ошон үчүн дейт, силер бири-бириңер менен аралаша албайсыңар, бири-бириңерди көрө албайсыңар, бири-бириңерге жолуга албайсыңар дейт. Анткени бири-бириңерге жолугуш үчүн, мисалы үчүн кайып дүйнөгө барыш үчүн биз кайыпка чыгышыбыз керек да. Ошол убакыттын уруксатын алышыңар керек дейт. Ал убакыттын уруксаты деген эмне? Убакыттын уруксатын алыш үчүн биз өзүбүздүн мындай физикалык состояниябызды, убакыттын энергиясынын медерлеринин майдалыгына чейин майдалашыбыз керек экен да биз. Биз аны кантип майдалайбыз? Убакыттын энергиясына жетиш деген, аябай деген кыйын нерсе да. Бирок Кудай Таала ар бир пендени ушундай керемет кылып жараткан дейт да. Силер сезимдериңердин күчү менен дейт, эң түпкү сезимдериңер дейт, 7-чи сезим деп коет көбүнчөчү. Ошол эң түпкү 7-чи сезимиңерди иштетсеңер дейт, ошондо силер убакыттын энергиясы менен байланышка чыга аласыңар дейт. Анткени 7-чи сезимдин медерлери адамдагы убакыттын энергиясынын медерлери менен окшош дейт да. Көлөмдөрү, жыштык жаратуу, толкундары. Ошон үчүн бирок ал сезимдер азырынча бизде уктамак турушунчу, 10-чу уйкунун түбүндө жатыр да, аны ойго түшүш үчүн танка менен тебелесең да азыр ойгонбойт да аларчы. Бирок бар дейт, андай адамдар мурда да болгон, азыр да бар, кийин да чыга берет андай адамдар дейт, олиялар да, олия сыяктуу адамдар да. Кыдыр Атага окшогон, башка көп убакыттын энергиясында жана кайыпка чыгып атпайбы? Кайыпка чыккан адамдардын баары ошо убакыттын энергиясы аркылуу чыгат да кайыпкачы. Ар бир дүйнөнүн убактысынын стандарты ар башка да. Мен мисалы үчүн башка дүйнөгө барыш үчүн ошол убакыттын ошол стандартына мен которушум керек да. Жер дүйнөнүн убакыттын стандартынан чыгып мен башка бара турган дүйнөнүн убакыттын стандартына киришим керек. Мүмкүн ал жерде убакыт биздикине караганда же бат өтөт, же тескерисинче жай өтөт. Ошо убакыттын жыштыгына жараша убакыт бат өткөн, анан тез өткөн, анан кийин жай жүргөн дүйнөлөр бар экен да. Канчалык дүйнөлөр аруу болсо дейт, ошол дүйнөлөрдө убакыт жай жүрат. Канчалык, мисалы үчүн перилер дүйнөсү бизден өйдө турган дүйнөлөр да аруу дүйнө. Перилерде бизге караганда убакыт жайыраак жүрат экен да. Анткени алар убакыттын аз эле үзүндүсүндө дейт, көп иштерди аткарып койсо болот дейт. Убакыт бат жүрүп кетсе сен көп ишти аткара албай каласың, убакыт бат өтүп кетет. Тескерисинче катуу дүйнөлөрдө жана убакыттын немеси жайыраак жүрат дейт да. Мисалы үчүн жана эртештик ата жердин астында түшүп атпайбы? Катуу дүйнөдө бат жылат да. Катуу дүйнөдө бат жылат. Мисалы үчүн эртештик ата 7 жыл чок болуп кетип атпайбы?
дүйнөдөнчү жердин астына кирип кетпей. Жердин астында убакыт батжылгандыктан ал иштерин аткарыш үчүн көп убакыт кетип калган. Ошо 7 жыл жүрүп калган да, көрдүңүзбү? Эгер ал өйдөнгү дүйнөгө барса, ал 7 жыл жүрбөй берет да мүмкүн. 7 күндө же 7 айда жумушун аткарып келип калмак да. Ушундай экен да. Мисалы азыр деле дагы жанагы шаарга барсаң, ушунча эрте турайын десең да 11-де турасың, анан баары эле караң келет. Ушинтип эле эметет. А мисалы мындай ыйык жерлерге барсаң, же таза бийик тоолуу жерге барсаң, убакыт токтогондой сезилет да. Анан мага ушул нерсеңиз жаңылык болду да. Канчалык аруулук дүйнөдө убакыт жай жүрөт, беркиндей дүйнөдө бат жүрөт деген. Азыр убакыт ырламданууга түштү да биздин дүйнөдөчү. Анткени мурда 20-30 жыл мурга караганда, мен жаш кезимдечи, мен 1-класстан 10-классты бүткөнчө целый вечность болгон да магачы. Качан 10-класстын? Эми карасаң, кече 60-та болсоң, бүгүн 70-те. Бир паста көз ирмем. Значит, жанагы дооролордун алмашуусу убакыттын стандартындагы өзгөрүп экен да. Убакыттын стандарты тескерисинче, убакыттын стандарты өзгөргөн сайын биздин дүйнөдө жашоонун маңызы жанагындай немеси тоже өзгөрө баштайт экен да, дооролор алмашат экен ошого жараша. Анан убакыттар кайдан пайда болот деп атат. Кудай Таала кактанат ошончо энергияны. Жана айтпадымбы? Материалдык дүйнөнү Кудай Таала эмне үчүн жараткан? Материалдык дүйнө да керек экен да, Кудай Таалага аламды өнүгүш үчүн. Анткени кара куюндар материалдык дүйнөдө гана бар. Кайып дүйнөдө жок экен кара куюндар. Кара куюндар илимий аппараттар менен биздин көзүбүзгө көрүнүп атпайбы? Значит, бул биздин дүйнөдө, материалдык дүйнөдө да. А бирок ал материалдык дүйнөдө болсо дагы ошол кара куюндар алар кайыптын энергиясын чыгарып атат. Кайып эмес, даже кайыптын кайыбы убакыттын энергиясы. Вот ошону чыгарып атпайбы кара куюндар? Алар кандайча болуп убакыттын энергиясын чыгарат дейт да. Кара куюндар булар убакыттын энергиясын чыгарган фабрикалар дейт. Алар мындай экен да. Кара куюндар космостогу ар кандай шамалдар көп да. Жер айланып атыр, күн айланып атыр, баар айланып атыр. Вот ошол айлануулардан пайда болгон шамалдар ушунчалык күчтүү, аябай ири шамалдар көп дейт ааламдачы. Вот ошол эки шамал, карама каршы келген эки шамалдын оролушуусунан дейт да. Оролушуусунан пайда болот куюн дейт да. Кара куюн дегендер куюн. Мына жердеги куюндарды карасаң, ызык аба менен муздак аба келип тургандан кийин экөө анан кийин аралашып неме экөө оролушуп калганда куюн пайда болуп атпайбы? Шамалдардын оролушуусунан пайда болот да куюнчу. Любой куюн кыймылы дейт, кайыптын энергиясын жаратат. Жана кара куюн сыяктуу. Анан кара куюндар мындай дейт. Анан кара куюн пайда болду да бир ааламда. Анан алар дейт, болгон толгон нерсенин баарын өзүнө сорот экен да. Анткени центробежный сила деген бар да, борборго тартылуу күч. Ошол анан кийин сорот экен да. Физикалык затты да сорот экен, үндү да сорот экен, жарыкты дагы, кайыптын энергияларын дагы бүт ага айырмасы жок дейт. Кез келген нерсенин баарын өзүнө соруп анан кийин айланууга киргизет экен да. Алардын формасы мындай дейт, жана конус сыяктуу дейт да. Чаңкасынан жаткан конус элестеткиле дейт. Баш жагы кенен, бул ошол кирге оозу да мындай жаткан. Анан ал дайым айланууда. Улам нарылаган сайын ал кууш болуп атпайбы? Кууш болгон сайын ыламды көбөйө берет экен. Кысылуу дагы көбөйө берет экен да. Көрдүңбү? Ыламдык баягыдай болгон менен ал пат-пат айланат уже. Улам кууш жакка кирген сайын бияктан мисалы үчүн 1 оборот жасаса, тияка барганда уже 10 оборот жасаш керек болот. Андан нарылаган сайын дагы анын ылдамдансысы өсөт, анан кысылуусу өсөт экен да. Анан ошол жана ылдамдануудан, кысылуудан анан жана энергетикалык сүрүлүшү болот экен дагы. Медрелердин майдалануусу жүрөт экен. Анан ошентип медрелер майдаланат экен кара куюнун ичинде. Эң биринчи сырты дейт, гравитациялык радиус деп аталат экен да. Оозу кара куюн. Ал дагы бир определенный бир аралыкка чейин болот экен да. Анан нары өткөндөн кийин уже медрелер уже майдаланып баштады да уже. Үгөлөнүүгө кирди да, тегирменге кирди да. Тегирмен жана ун майдаланган. Анан медрелер майдаланган сайын уже кайыпты жарата баштайт да. Биринчи оң кайыптын медрелери пайда болот экен. Анткени оң кайыптын медрелери
ирирээк медерлер да. Бирок материалдык дүйнөнүн медерлерине караганда алар майдараак. Оңгайып медерлерчи. Мына биздин дүйнөдөчү материалдык дүйнөнүн медерлери бар, ошол убакта оңгайыптын да немелери, медерлери бар биздин дүйнөдөчү. Анткени оңгайып бизге жакыныраак дүйнөлөр да. Анан кийин улам нарылаган сайын кысылуу да көбөйөт, сүрүлүү да көбөйөт, ырламдык да көбөйөт. Анан кийин медерлердин майдаланмасы андан ары жүрөт. Улам анан кийин солгайыптын уже медерлери пайда болот экен. Солгайып медерлери оңгайып медерлерине караганда майда да. Анан ошентип майдаланып жүрүп өткөн анан түбүнө жетет да. Анан бардык нерсенин чеги бар да. Анан уже майдаланууга уже мүмкүнчүлүк болбой калат экен, уже невозможно болуп калганда. Анан алар жана уюган ууз энергияга айланат экен да. Жана аалам жаралуусунда пайда болгон сыяктуу ошондой бир состояние келет окшойт да, уже майдаланууга мүмкүн болбой калат дейт да. Анан ошол уюган ууз энергия кара куюнун эң түпкүрүндөгү вот ошол убакыттын энергиясы дейт да. Илимде айтылат дейт, илимде кара куюндан эч нерсе сыртка чыкпайт. Чыгат экен да, ошол именно убакыттын энергиялары кара куюндарда иштелип, топтолуп, анан кийин Кудай Таала кайсы дүйнөгө керек болсо ошол дүйнөгө анан убакыттын энергиясын жүрүп турат экен. Мына биздин дүйнө үчүн, адамзат дүйнө үчүн бир кара куюн бир жерде иштеп атат. Жана бир Тынымсыз бизге энергияны жиберип турат. Эгер ошол кара куюн иштебей калып эле энергияны бир эле секундка бизге убакыттын энергиясын жибербей калса, биздин дүйнөбүз жок болмокчусун алапайыбыз таппай калабыз. Аны мондай сөз менен эмне болуп кетерин айтууга болбойт, эч ким айтууга болбойт. А бирок Кудай Таала эч качан андай нерсеге жол бербейт да. Кудайдын кудурети ушундай да. Жана Геркулес деген мультиктечи адамдардын жаны өлгөндө ошондой эмеге түшөт го, айлампага. Мындай барып анан жана жандан алып кетет го. Ошол эми биз сиз айтып атпайсызбы? Ар түрдүү үндүн медери, жана неменин медерлери баары сооруп, бүт сооруп кетет. Эми ошондо ал жакта бөлүнбөйт окшойт деп коем. Эми бардыгын бир неме алып кетип атпайбы? Баары майдалангандачы, алар уже катууң дагы, үнүң дагы, жарыгың дагы баары эле майдаланган сайын уже окшошуп баштайт уже. Бир эле состояние болуп калат да, баары бир майда медерлердин биздин немебиз айырмасы катуу менен кайыптын айырмасы медерлердин көлөмдөрүндө эле. Анан кийин жыштык жаратуусунда да. Биз азыр убакыттын медерлери деп атпайбызбы? Ар бир дүйнөдө өзүнчө стандарттар деп да. Убакыттын медерлеринин көлөмдөрү окшош дейт бири-бирине. Көлөмү жагынан окшош дейт. Болгону толкун жаратуу жыштыктары башкача дейт да. Жараткан толкундарынын кыймылы, бийлеген бийи да медерлер башкача дейт. Ошого жараша гана ар кандай стандартка бөлүнүп кетет дейт да. Ата көлөмү жагынан окшош эле дейт. Айырмасы жанагы алардын толкун жаратуу жыштыктарынын кыймылында да. Ошого жараша анан кийин убакыттын немеси бир жерде майда толкундар жаратат, бир жерде орто толкундарды, бир дүйнөдө андан ирирээк катуу дүйнөдө ирирээк толкундарды жаратат да. Биздин дүйнөдө убакыттын күчү менен өйдөнкү периштелер дүйнөсүндөгү убакыттын күчү эки башка да. Аларда майдараак жыштыктарды жараткан убакыттын энергиясы иштейт да. Агай жанагы ушул убакыттын жыштыктарында дейбизби, же убакыттын аралыктарында өткөн чак, учур чак дегендер бар да, чактарында. Чак дегенде ушуну эмне түшүнөбүз? Ушулар боюнча айтып берсеңиз. Бизде баардык нерсени учурга кел дейт го. Ошону кандай кылабыз? Мындай да, өткөн чак, учур чак деген бул биздин дүйнөдө гана бар да. Биздин материалдык дүйнөдө. Анткени биз Башка дүйнөдө жокпу? Бар. Убакыттан көз каранды болгон дүйнөлөрдө баарында учур чак, өткөн чак, келер чак бар да. Биз качан убакыттын бийлигинен чыгып кетсек, же башка убакыттын бийлигинен чыгуу деген эле убакыттын медерлерине тете биз өзүбүздүн дене медерлерибизди майдалап жиберсек, биз ошондо убакыттын бийлигинен чыгып кетебиз. Кыдыр атага окшопчу. Кыдыр атага убакыт неме бербейт. Таасир бербейт да. Кыдыр ата дейт, бир эле убакта көп жерде болуп калат деп атпайбы? Значит, ал убакыттын бийлигине баш ийбейт. Жана квантовый скачок дегендей да. Квант азыр илимде
бир эле квант эки жерден көрүп атпайбы мисалы үчүн. Значит, ошол кванттын ылдамдыгы убакыттын ылдамдыгына тете да. Ошон үчүн ал эки жерден бирдей көрүнүп калып атат да. Ушул сыяктуу да. Анан убакыттын бийлигинен көз каранды дүйнөлөрдө өткөн чак, учур чак, анан келер чак бар да. Бирок үчөө тең эле бир эле убакытты берет бизгечи, үч чак деле. Болгондо биз ушундай дүйнөдө жашагандыктан өтүп кеткен артка кайрыла албайбыз да. Өткөн чаккачы. Бирок өткөн чак, учур чак, келер чак баары бир эле бүтүн нерсе дейт да. Өйдөңкү дүйнөлөрчү. Мисалы Кудай Таала дейт. Ал карабайт дейт, өтүп кеткен нерсе дейт. Эгерде Кудай бизди мынтип караса дейт, миллиарддаган жылдар дейт. Баары эле бир эле жөн алакаңа салгандай алар. Мисалы үчүн Кудай үчүн убакыт не существует дейт. Аякта келер чак, учур чак жок. Бизде гана ошондой бар да. Бирок өнүгүүбүз үчүн биздин өзүбүз сөзсүз түрдө биздин келер чактын дагы, учур чактын дагы келечекке таасири бар да. Биздин келечегибиз ошол өткөн чактан көз каранды да. Мисалы үчүн сиз төрөлдүңүз, мектепке бардыңыз. Мектепте жакшы окудуңузбу, жаман окудуңузбу, анан институтта окудуңузбу, же билим албай калдыңызбы? Сиздин кийинки жашооңузга таасирин берип атпайбы? Келечегиңизге туура. Жакшы адам болуп, же бир кандай даражада болосуз бул коомдо. Ошол сыяктуу эле келер чактын дагы биздин жашообуз, өткөн чактын биздин келечегибизге таасири сөзсүз бар да. Ошон үчүн биз өткөндү сыйлашыбыз керек, өткөндү дайыма эскерип турушубуз керек, өткөнгө таазим кылышыбыз керек. Анткени сабак алып коюш керек. Өткөн чактын энергиялары деле биздин келечегибизге таасир берет. Анткени биз өткөн немеде жашообузда кандай жашоо жашадык, эмне жумуш кылдык, эмне жумушту аткардык, эмне жумушту аткарбай калдык. Ошонун баары Кудай Тааланын немесинде болот да. Таразысына салынып атпайбы? Ошон үчүн биздин гана материал дүйнөдө жанагындай чактарга бөлүп койгон да. Эми илимдер барганда өткөн чак жок, келер чак жок, есть только настоящий деп. Чынында мынча дагы ошондой эле да. Өтүп кеткен нерсеге бара албайсың. Келе турган нерсеге сен көрө албайсың. Биз только учур чак менен гана жашайбыз деген ар кандай гипотезалар көп эми, теориялар. Бирок баары бир үч чактын бири бир эле бүтүн нерсе дейт да. Бир эле убакыт баары эле. Биз үчүн гана ошондой да. Анан мисалы үчүн манасчылар манас айткандачы, алар өткөн чакка барып атпайбы? Өткөн чактагы окуялардын немесине. Ар бир окуя, ар бир болуп өткөн иш, ар бир биз ойлогон ой, сүйлөгөн сөз баарычы эч качан эч жакта өчүп калбайт дейт. Эфирде жүрөт дейт. Космоста эфирде. Жок, эфирде, бейкиндикте калып атыр да. Мисалы бир жерде согуш болду, бир жерде жер титиреди, бир жерде дагы бир ар кандай немелер болду. Ошонун баары, ар бир кубулуш, ар бир кыймыл аракет, ар бир ой өзүнүн изин калтырат дейт. Өткөн чакта. Из өткөн чакта калып калып атпайбы? Анан жана манасчылар манас айтканда, ошол мындан 14-15 кылым мурда болгон окуялардын энергиясына байланышка чыгат экен булар. Көрдүңүзбү? Чоң казат каерде болду? Чоң казат айт десең, ал чоң казат айтып атпайбы? Значит, ал өзүнүн сезимдеринин энергиясын ошол жака бурганда, ошол өтүп кеткен неменин окуянын энергиясына байланышка чыгат экен. Жанагы ар кайсы манасчы ар кандай вариантты айтып атпайбы? Алар да ошондой дейт да жанагы. Бирөөсү дейт, мисалы үчүн Манас атанын оюнун энергиясы калды ошол окуя болуп атканда. Манас атанын, бирөө Жайсаң атанын, бирөө Коңурбайдын мисалы үчүн ойлоп аткан оюнун энергиясына байланышка чыгып калышы мүмкүн дейт. Мисалы үчүн Коңурбай ойлоп атат, мен азыр муну азыр жага саям депчи. Ал ошого байланышка чыгпаса, ал айтып берет дейт, Коңурбай Манас сайып салды айтып берет. Же болбосо тескерисинче Манас атанын энергиясына байланышка чыкпаса, Манас ата ойлоп атат деген сай элек болсо деле ойдун энергиясы да калат экен да ааламдачы. Бүт баардык болгон нерсенин баары ааламда өзүнүн изин өчүрбөйт дейт. Энергия түрүндө калып калат экен да. Мисалы үчүн дейт, азыр биз болгон нерсенин баарын
кагазга жазып, мондай камерага жазып атпайбызбы? Эмне үчүн? Уштап өткөн нерсени эстеш үчүн, кийин кайра көрөбүз деп. Кийинки келечекте дейт да. Ушинтип өнүгүп отуруп дейт. Кагаздын дагы, камеранын дагы эчтекенсилерге кереги жок болуп калат. Анткени баардык нерсе эфирде бар. Адамдын жанагы ички дүйнөсүндөгү мүмкүнчүлүктөр ачылганда, жана манасчыларга окшоп да мисалы үчүн. Биз каалаган маалыматты, каалаган информацияны, каалаган дүйнөдөн, биздин эле эмес, башка дүйнөлөрдөн дагы сразу касиеттер ойгонгондон кийин каалаган материалыбызды кайсыл немеге, жыштыкка, вибрацияга келтирсек, ошол маалыматты биз кааласак күндөн, кааласак айдан, кааласак тиги кайыптын кайыбынан маалыматтарды алганга, анан ошентип отуруп акырындык менен кагаздын да кереги жок болот дейт силерге, камеранын да эчтекени жок болот. Баардык нерсе сен өзүңдүн ичиңде, денеңде, сезимиңде. Сен кааласаң любой маалыматты интернеттен албайсың. Сен өзүң каалаган убакытта маалыматты алып аласың. Жана манасчылар бир гана немеси, алар только манас ааламына байланышка чыкканга Кудай Таалалардын жөндөмүн ачык болгон да. Жана Манас атанын дагы тарыхта калбаган себеби ошол экен да. Манастын окуялары мага калды да. Окуялардын изи, окуялардын энергиясы бүт калды, ошол жакта калды. Кыргыздын генинде калган деп атпайбы. Вот ошол кыргыздын гениндеги касиет аркылуу Манас ата ошол манасчыларды өзүнүн болуп өткөн окуяларына байланышка чыгарып койду. Ошондой касиетти берип койот манасчыга. Анан кийин манасчы тарыхты айтып берет, Манас тарыхын. Ошон үчүн Манас ата кагаз бетинде калганга мажбур болгон эмес дейт. Ал кыргыздын генинде калган деп. Чынында генинде калганын айтып койсо болот. Анткени жанагы байланыштын баары кыргыздын генетикасындагы касиет аркылуу ачылып атпайбы. Кыргыз өзүнүн гениндеги касиет аркылуу Манас ааламында болгон окуяларга, өткөндө окуяларга немеге чыгып атат, байланышка чыгып атат да. Ошон үчүн Манас кыргыздын генинде калган. Эгерде кагазда жазылып калса дейт, ар бир жазуучу ар кандай кылып аны бурмаламак, ар кандай атамак, анын касиети, ыйыктыгы, бийиктиги качмак дейт. Ар ким ар кандай. Мисалы үчүн биз мактап атабыз да Манасты. Ошол убакта биздин душмандар Манасты мактабайт да. Алар башкача кылып жазмак. Ошон үчүн Кудай Таала Манас атаны тарыхта калтырган эмес. Тарыхта жок жазуу түрүндө. Бирок азыр алар коддоп түйүп кеткен энергиялар бар экен да. Ар кандай жерлерде. Сырлар. Сыр катары таштап кеткен. Анткени убагында алар ачылган эмес. Эми убакыт өтүп, адамдар ошол Манас атанын ким экенине, ошондой Манас илимине түшүнүп, биз баарын аңдап, уже акыл эсибиз, аң сезимибиз жеткенден кийин, анан ошол сырлар акырындык менен чекесинен, бирден, экиден ачылып отурган, биз анан Манас атаны түшүнө баштайбыз да. Манас ата деген бул ааламдагы эң чоң, эң касиеттүү, эң күчтүү энергия дейт да, бул мындайча айтканда. Анткени дейт, ар бир асман тогологу болобу, ал галактикабы, ал жерби, ал күнбү, же жөн эле бир куюмбу, вот ошол баардык нерсе чимирилгенде, жана куюн ыймылына түшкөндө, бүт күчүнүн баары борборуна топтолот. Вот ошол борбордо топтолгон энергиялардын баары Манас энергиясы деп аталат. Мына биздин галактиканын борборунда энергия Манас күчү 1, Манас күчү 2 деп айтылып атпайбы? Жалаң эле биздин галактиканы эмес, башка галактикалардын дагы баарынын дейт, ар бир асман тогологун жердер айланып атыр өзүнүн огунда. Анан кийин күчүнүн баары ортого топтолду да, ортодо жана оско, өзөккө. Вот ошол энергия дагы Манас энергиясы деп аталат. Бүт ааламда болгон айлануудан жаралган эң күчтүү энергиялардын баарынын аты Манас деп аталат. Көрдүңүзбү Манастын улуулугу канчалык. Биз Манасты мынга чейин жалаң эле мондой бир баатыр катары, жомоктук персонаж катары, эпостук неме катары билип келдик да. Чынында туура ал жашаган, кыргыздардын арасында жашаган, ал өзүнүн жашоосунда материалдык дүйнөдө да кызматтарын кылган,
кыргыздын жана чачырап кеткен кыргызды өзү айткандай чогулткан, кулагына таптап жана куш кылдым дегендей. Анан кийин Угуз атанын владениясын, Угуз атанын учурунда кыргыздын территориясы аябай чоң болгон. Уралдан бери тияк түндүк деди, Орто Азиянын баарын бүт ошонун баарын кайра восстановить эткен. А эмне үчүн? Ошонун баары материал дүйнөдө жасаган иши дейт Манас атам. Кыргыз элин как эл катары, улут катары сактап калыш болчу дейт да. Биринчиден. Ошолорго жер мындай багындырып берип, территориясын кеңейтип, бул материал дүйнөдө жасаган иш дейт. А эмне үчүн именно кыргыздар дейт. Анткени эми кыргыздар өз бул мактаныч эмес. Шайдоот ата айтат дейт. Айтат да, кыргыздар дейт, келечекте дейт, адамзатын алтын доорго түз туура жол менен алып барыш үчүн дейт, духовный лидер болосуңар дейт. А эмне үчүн силерди Кудай Таала тандады дейт. Анткени силердин анаңарда Манас ата баш болгон аруулар дейт. Үйүр тобу менен келип, ошолор жашап кеткен биздин арабызда. Кыргызча сүйлөгөн, кыргыздын ырым-жырымын сактаган, бүт баарын кыргыздын жерин коргогон. Ошол эле убакта алар өздөрүнүн гениндеги касиеттерин бала чакасына, урпактарына таштап кетти да. Алардын касиеттери ушунчалык бир феноменалдуу, ушундай бир күчтүү касиеттер болду да. Алар жалаң эле жердин үстүндө жашаган, алар эки дүйнөдө бирдей жашаган дейт. Аларга кайып, анан кийин катуу деген айырма жок болгон дейт. Алар керектүү учурда кайыпка чыгып, аяктан маалымат алып келип, аяндарды алып келип, өзүнүн жашоосун жашап, эртең эмне кылышым керек, чоң азатка эмне үчүн барышым керек, тайтору эмне үчүн чабышым керек. Ошонун баарын көрүнбөгөн ааламда программалар алып, ошолордун негизинде иш кылышкан дейт да. Алардын жасаган иши эле ошол, кайра эле адамзат цивилизациясынын эволюциясын түз жолго салуу, алдыга жылдыруу, анан жанагындай генетикалык синтездерден өткөрүү, доордон доорго даярдоо, кийинки жанагындай кемер мойнуна даярдоо. Азыр иштеп атпайбы? Мына бүт Манас ата доорунда келген аруулар азыр көрүнбөгөн ааламда күргүчтөп иштеп атат. Бирөөсү мүмкүн сизге байланышка чыгып атыр, аян берип атыр, бирөө мага аян, бирөө башкаларга аян берип атыр. Китептер жазылып атыр, көрдүңүзбү? Манас айтып атыр. Ошонун баары Манас ата доорунда жашаган аруулардын жасап аткан иштери. Алар бизге билинбейт, биз алардын жасагандарын көрбөйбүз. Анткени алар материальный эмес. Ошондой да.